Саламатсыздар урматтуу Чалкан медиа каналынын көрөрмандары, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Кайсы аймактарда сел жүрүшү мүмкүн? Өзгөчө Ырдал министрлиги карта жарыялады. 5-7 июль күндөрү туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда, айрыкча Баткен облусунун Лейлек, Баткен жана Кадамжай райондорунда, Ош облусунун Оңкат, Алай жана Чоң Алай райондорунда, Ысык Көл облусунун Ак Суу, Жетөгүз, Ысык Көл, Түп жана Тоң райондорунда, Чүй облусунун Панфилов, Жайыл жана Кемин райондорунда, Нарын облусунун Жумгал, Кочкор жана Нарын райондорунун аймактарында, өзгөчө Ырдал министрлигине караштуу өзгөчө ырдалдарга мониторинг жүргүзүү, божомолдоо департаментинин божомолдук материалдарына ылайык сел жүрүшү жана унаа жолдордо таш кулоо активдешүүсү мүмкүн. Республиканын унаа жолдоруна кооптуу болгон сел жана таш кулоо тилкелерин айрыкча Бишкек-Ош унаа жолунун 285, 342, 358, 411, 426 чакырымдарында, Ош-Сарыташ, Иркеш-Там унаа жолунун 64, 65, 68, 70, 78, 80, 100, 106, 121, 124, 133 чакырымдарында, Бишкек-Балыкчы Боом-Капчыгайы унаа жолунун 112, 128 чакырымдарында, Балыкчы-Бөкөнбаев унаа жолунун 64, 117 чакырымында, Талды-Суу Арал унаа жолунун 4-5 чакырымында таш кулоо процесстери активдешүүсү мүмкүн. Өлкө жарандарын жана айдоочуларды этият болууга жана коопсуздук чараларын сактоого чакырабыз. Өзгөчө ырдалдарга күбө болсоңуз 112 кызматына жана жергиликтүү өзгөчө ырдалдар бөлүмүнө кайрылыңыздар деп айтылат маалыматта. Орусияда иштеп жүргөн мекендештерге ишенимдүү өнөктөш. Биздин документтик кызматта ИНН, СИНЕЛС, ДМС, паспорт котормосу, полис чоңдорго жана ошондой эле регистрация 3 айдан 9 айга каралган. Бардык кызматтар ишенимдүү жана 100% кепилдиги менен. Сиз бизди экрандагы телефон номерибизден таба аласыз. Ошондой эле комментарийде WhatsApp шилтемеси дагы бар. Апшыратада калып калган 200дөн ашуун унаага ушул жума жол ачылат. Апшыр-Сайс шаркыратмасынын жогорку тарабында сел алып кеткен жолду калыбына келтирүү иштери жүрүп жатканы маалым болду. Президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев Ош-Баткен жолун байланыштырган көпүрө убактылуу калыбына келтирилип, жаңы көпүрө салынууда. Ошол жакта техника, жумушчу күчтөрдү бул жакка жөнөтүп, тоо башындагы 200дөн ашык унаа жол ачууга бардык күчтү жумшаңыздар. Оор техникалардын жардамы менен ушул жума бүтүрүү керек. Техника, акча каражат, күйүүчү май маселеси баары жетиштүү деп айтылат маалыматта. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү канчага жетти? Жооп: 3-июлга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 11 миллиард 112 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциялар АКнын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, суунун агып келиши секундасына 1082 куб метрди түзсө, сууну керектөө секундасына 451 куб метрди түзүүдө. Өлкөнүн энергетиктери керектөлүүчүлөрдү электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга чакырат. Орусия бензин экспортуна тыюу салууну 31 августка чейин узартты. Орусия Федерациясы бензин экспорттоону тыюу салууну 31 августка чейин узартты. Бул тууралуу Орус өкмөтүнүн администрациясы билдирди. Бензин экспортуна чектөөлөр 1 августтан тарта кайрадан күчүнө кирет жана 2024-жылдын 31 августуна чейин күчүндө болот. Эскерте кетсек, Орусия 2024-жылдын 1 мартынан 1 сентябрына чейин бензин экспорттоого тыюу салган. Андан кийин чектөөнү 2024-жылдын 30-июнуна чейинки мөөнөткө жылдырган. Өзбекстанда жумуш таппай Бангладештен 11 жараны Кыргызстанга чегарадан мыйзамсыз өткөн. Бангладештин 11 жараны Өзбек-Кыргыз чегарасы мыйзамсыз кесип өткөн. Бул тууралуу УКМК билдирди. Алар 8-июнь күнү Өзбекстанга келип, ал жакта жумуш таппай Кыргызстанга багыт алышкан. Чегарадан Жалал Абад облусунун аймагына өтүп жаткан мезгилде колго түштү. Алардан тышкары Жалал Абад облусунун Базар Коргон шаарында жана Сейди-Кум айылында мыйзамсыз жүргөн Бангладештин 46 жараны кармалды. Кармалгандар чет элдиктер, өлкөдөн чыгарылат. Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келе жаткан 20 тонна уйдун майы артка кайтарылды. Бул тууралуу Суу ресурстары, Айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинен кабарлашты.
Маалыматка ылайык, мыйзамсыз ташып көлүү фактысы ветеринардык кызматтын Ак Тилек чек ара ветеринардык көзөмөлдөө пунктунун инспекторлору тарабынан аныкталган. Тактап айтканда, Казакстандан келе жаткан жүк ташууда унаада ээптин ветеринардык санитардык талаптарына туура келбеген жүктү аныкталып, инспекторлор тарабынан артка кайтаруу актысы түзүлдү. Ошентип жүк Ак Тилек көзөмөл өткөрүү пункту аркылуу Казакстанга артка кайтарылды. 2 айда 236 сел 170 миллион чыгым жараткан. 20 апрелден тарта 1 июлга чейин 236 сел катталды. Бул тууралуу Өзгө Чордалдар министри Бообек Ажыкеев билдирди. Анын чыгымы 170 миллион сомду түздү. Сел 9 көпүрөнү бузуп, анын бири толугу менен талкаланган. 40 сел Ноокенде, 1 Кадамжайда, 1 Каракулжада, 4 Ноокатта 10 адамды агызып кеткен. Өзбек-кыргыз чекарасында тоту куштар менен страустун балапандары кармалды. 160 тоту куш менен страустун 6 балапанын Өзбекстанга алып өтмөкчү болгон Кыргызстандын жыраны колго түштү. Бул тууралуу КМК билдирди. Аткести Кадамжай району аркылуу Дауматиз унаасы менен кошуна өлкөгө бара жаткан, анын куштарды алып кетүү документи жок болуп чыккан. Коопсуздук кызматынын маалыматында 160 тоту куш жана страустун 6 балапанынын баасы 774 500 сомду түзөт. Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча каражат керек болуп жатат. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, барыңыздар амансыздарбы? Мен Эл үмүтү фондунун жетекчиси Болотбек Айдаркулов. Азыркы учурда ушул Баткен облусунун тургуну. Ушул эжебиздин уулу оор дарт менен ооруп калыптыр. Ошол себептерден сиздерден жардам суроого муктаж болуп турат. Келиңиздер, көптү көкөл болот демекчи. Биздин фонддо дайыма кайдыгер карабаган инсандар көп. Ошол себептен ушул бир тууганыбызга жардамыңыздарды аябай, ушул күндө кыйналып, кыйынчылыктан ушундай 2 жылдан бери ушундай төшөктө тура албай, кыйынчылык абалда күн кечирип жатат туугандар. Ошого кайдыгер карабастан бул дагы биздин бир тууганыбыз. Эртеңки күнү ушул тууганыбыз дагы туруп, биздин катарда ушундай басып кала турган болсо, эң чоң бир сооптун жана бир жакшылык иштин туу жокусунда турган адамдардын катарында болобуз туугандар. Урматтуу кайдыгер карабаган кыргыз элим, мына менин балам Орозовбек болот. 2 жылдан бери острый лейкоз менен ооруп келет. Ушул балама Индия мамлекетинен жасалуучу $45.000 акча керек болуп жатат. Ошого аз да болсо да салымыңыздарды кошуп жардам берүүңүздөрдү суранам. 83 97 08 Энеканкы деп чыгат. Сберкартта Бактияр А деп чыгат. Кытайда пенсионер 20 жыл бою граната менен мык кагып, жаңгак жагып жүргөн, ал анын балка деп ойлогонун Audacity Central жазды. 90 жашка келип калган аял талаада иштеп жүрүп, жыгач саптуу балкага окшош темирди таап алган. Аял аны колго жасалган балка деп ойлоп үйүнө алып барган. 20 жыл бою колдонгон үчүн гранатанын айрым жерлери ийилип калган. Аялдын үйүн сүрдүрүп жаткан жумушчулар ал буюмду байкап калышып, полиция чакырган. Өз учурунда алар гранатаны алып чыгып, полигонго алып барып жардырышкан. Депутат Калпаев селден жабыркагандарга барып кабар алды. Депутат Бактияр Калпаев селден жабыркагандарга барды. Бул тууралуу ал соц тармактагы баракчасына видео жарыялады. Селден жабыркаган мекендештерибиздин ордунан барып кабар алдык. Тиешелүү кызматкерлер менен биргеликте ар тараптан колдоо көрсөтүү боюнча конкреттүү максаттар коюлду. Кыргыз жерибизди кырсыктардан Кудайым өзү сактасын деп жазылат депутаттын билдирүүсүндө. Волна ден соолукту чыңдоо борбору от массажы менен гайморит, простатит, грыжа, остеохондроз, куян, жел кабыз, артрит, артроз, тизе муун, баш оору, суук тийүүнү дарылоо жана гандин таякчалары менен жасалган массаж аркылуу кан айлануу системасын жакшыртуу, гайморитти дарылоо үчүн бет көмгөйчөлөрүнө от жагуу, андан соң табыгый чөптөрдөн жасалган порошокту мурунга үйлөп ириңдерди алып чыгаруу, төмөндөгү ооруларды айыктыруу үчүн дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасап, андан кийин от жагып, денедеги токсин, шлак, туздарды чыгаруу. Бизге келип, кепилдик менен ден соолугуңуздарды чыңдап кетиңиздер. Өзгөндө финансы кредиттик фонддун жетектөөчү адиси пара менен кармалды. Өзгөндө мамлекеттик кызматкер пара алып жаткан жерден кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Өзгөн район тургуну арыз менен кайрылып, райондун финансы кредиттик фондунун өкүлү
Кызматкер аздануучунун атасынан алган насыясы тууралуу документтерди сот органдарына өткөрүп берем деп коркутуп 30 000 сом пара талап кылып жаткандыгын билдирген. Аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, ыкчам иш-чаралардын жүрүшүндө А аттуу мамлекеттик кызматкердин өздүгү такталып, ал финансы министрлигинин алдындагы финансы кредиттик фонддун өзгөн райондогу жетектөөчү атчысы болуп иштеген 1959 туулган жаран экени аныкталган. Ал 2-июлда өзгөн райондук мамлекеттик администрациясынын имаратында өзүнүн кызматтык бөлмөсүндө 30 000 сом өлчөмдөгү акча каражатын пара катары алып жаткан жеринен кармалды. Учурда А аттуу шектүү убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө амалдары жүрүп жатат деп айтылат маалыматта.